Кыргызстан түрдүү этностор жана диндердин өкүлдөрү жашаган мамлекет. Өлкөбүздүн мыйзамдарынын негизи болгон конституцияга ылайык биздин республика светтик демократиялык мамлекет болуп саналат. Көп учурда светтик деген сөздүн өзү туура эмес чечмеленип келет. Бул түшүнүк атеизм же динди толугу менен четке кагуу менен чаташтырылган. Чындыгында светтик дегенде дин мамлекеттик чечимдерге таасир этпей, ал эми мамлекет бардык диндердин ички иштерине кийлигишпей, бирдей мамиле кылат. Светтик ошондой эле диний толеранттуулук идеясын камтыйт. Башкача айтканда, бардык диндерди жана алардын жашоо укугун урматтоону билдирет. Светтик мамлекетте мечиттер жана чиркөөлөр, китепканалар, сот имараттары, парктар жана ооруканалар менен жанаша турат. Алардын ар биринин коомдо өз ролу бар. Бирок алардын бири экинчисине үстөмдүк кылбайт. Бирок эң негизгиси светтик деген динди четке кагуу эмес, тескерисинче эркиндиктин негизги көрсөткүчү. Ар бир адам ар түрдүүлүктү баалап, толеранттуулукка үндөгөн өз абийирине жараша жашай ала турган коомду түзүүгө көмөктөшөт.